1969 жыл толғанмын. Ушул жерде Төлөйкөн айылының Саргалчаев айылында онда 5-летка болчу. 5-летка 94-үйдүн жашоочусумун. Атам, апам раматылык 2002-2001 4 жыл биз аза күтүп жашадык. 10 жылга 2010го чейин аза күтүп жашадык. 2010 документте келиним Чоробаева ана Өмүркан аты. Өмүркан документ алып кетип калып үйдүн. Ош 1966 жылы Улукбек деген акам бар эле. Ошонун колунан эмес, банктан документти алып кетип калып, ошодон кийин биз майлы 1974 жылкы укам бар эле, ошонун баласы калган. Ол чоңойсо келет деп жүрдүк. Эми чоңоюп алып 22-ге чыгып, кече келсем үйдөн мени чык, токтом менде дейт. Неге токтом сенде? Мен бул жерде 55 жыл жашадым, үйдү мен салдым, уста бактым, кыйынчылыкта чоңойдук биз. Биз 11 тууганбыз. 10-уздан 3-ө кетсе, азыр 7-өз жашайбыз бул үйдө. 30 небереси бар, атам апамын. Бир эле небереге бар жокто өткөзүп бергенге биздин токтомду дагы кинодогудай кылып бурмалап жасатып алган да. Бурмалап жасатып алып, эми болсо тайнетесе ошо Чоробаевдарга айтарым, небересин бизге мерим бергиле деп чоңойтпойчу, аны болсо бизге наоборот жана кашкарлар маканда болот окшоп бизге каршы кылып чоңойтуптур. Сен барсаң ошол жерде атаң, чоң атаңын үйү бар деп. Атасы салган эмес, ол Чоробаева Өмүркан болсо бул үйгө келин болуп түштү, бирок башка жакта жашады. Баласы 1,5 айында кетти. Мына жерде бир сөрүбүз бар эле, чоң энелери ошондо. 1,5 жашында кеткен баласы менен. Мына жерде сөрү бар эле, укам өткөндө. Укам авария болуп уруп кетти. Уруп кетип өлдү. Онун дагы чындыгын издеп биз облус сотко, гор сотко барбаган жерибиз калган эмес. Ушу Садыр Нуркожоев, Камчыбек Ташиевич, мына Оштун жаңы келген мэри Жеңишбек Токторбаевич чындыкты издеп биз кайрылып атабыз. Биз 11 тууган болсок, азыр 7-2 сиңдим бар. Биз келе турган үйүбүз ушул. Бирөө келип эле алып ала турган заман болуп калганбы азыр. Биз Россияда иштесек, биз 4 өлүм, 5 көмдүк. 6 өлүм көмдүк. Ошолордун кредит алып эле ошолордун бунусун кыл деп жүрүп бериппиз. Анын үстүнө бул 66 жылкы акамын аялынын тууганы болуп кетет. Ошон үчүн бул тууган деп биз болсо не кылган эмеспиз. Анан акаларым болсо, силер кызсыңар, силер кетесиңер, ол чоңойсо келет деп бизге аш кийлигиштирген эмес. Кече мен келсем, өзүмдүн үйүмө өзүм кире албаймын. 55 жыл ошол жерде жашасам, мени болсо үйдөн чык деп участковый менен бир акасы бар, милиция. Ошолор келип алып токтом бизде кысылып кетип, бизде деп мени өзүмдүн үйүмөн өзүм чык деп чыгарып атышат. Анан мен YouTube телефондон эле не кылдым, YouTube'га Садыр Нуркожоевич кайрылам сизден десем эле баары учкан боюнча чыгып кетишти. Мен кыргыз элиме кайрыламын. Мен өзүмдүн үйүмө өзүм кантип чыгып кетемин. Ошону чечип карап бериңиз. Соттордун акыйкаты жок. Мына госрегистрлерди ham карап бериң, ошол малдакы. Бул үй болсо 72 жылы салынган. Буну биз менет менен салганбыз.
кинодогудай болуп атат. Бул кинодогудай документи полный. Госрегистрге бир эжесин, сиңдисин ишке киргизип, кафеге ишке киргизип, барып келди, мен баарынан сурап. Ошо жерге ишке киргизип, анан сиңдиси ошо госрегистрдегилер менен сүйлөшүп, документ атамдын полный документтерин иш жерден таппай атабыз. Анан кеңештеги архивди ham күйгүзгөн. Бул 2 жыл мурун тайнесинен барсам, тайнеси айтты. Бирөө айткан экен неме деп. Документти бербегиле. Налогун төлөй берсеңер, кийин силер ратын көрөсүңөр дептир. Неге биз пешине терроризм менен өмүр бою менет кылып келсек, анан бирөө жүгүрүп келип таярын алып алса, ол бала эми келип алып өткөндө 2 клиент келиптир, сатам деп. Ол айтат, мен элитный дом аламын. Не biz ого берип коюп элитный домдо жашаса, не biz көчөдө жашашыбыз керек бекен. Biz Кыргызстанга, мен мисал үчүн Кыргызстанга салымым чоң да, колунда жокторго жардам берем. Орус чыгындарга акча которуп жардам берем. Неге мен өзүмдүн бирөө үчүн жашашым керек? Эми жашайын десең, биздин баарыбызды давление кылып өттү. Акамда азыр ооруп атат, жүрөгү ооруйт, баарыбызды, сиңдилерим баарыбыз бири-бирибиздин ыркыбызды кетирип, ошо документти алып кеткенден бери сен кылдың, мен кылдың деп сиңдилеримдин жанын койбой урушамын. Ошону чечип бериңиздерди суранамын. Акыйкат барбы, жокпу? Мына Төлөгөн тагаларым, олар баары билишет, биз ошол жерде жашаганда. Мына Ажыбаев, мына коңшуларым баары билишет. Ошол жерде биз туулуп өскөнбүз. Бирөөгө бербейбиз. Келсе мен башын жара чабамын. Айтып коеюн. Сен сотко берсин, Нургүл сотко берсин, сени киргизбеймин дейт. Башы киргизбеймин дейт. Мен бул жерде полный өзүм аламын дейт. Мен болсо айттым да, буяка сал же буяка сал десем, жок дейт, мен полный ушу жерди аламын дейт. Бул жер 18 сотик. Эми onun айтышы боюнча бул жөн эле кел отуруп алып, кичине жашап баары сатат. Отуруп кел жаша десек айтат, кызымды өлтүрүп коесуңар дейт. Ол неси да, акыл ою, чоң ата чоң энелер кандай тарбия берген, ол бала бизге болбойт. Чөжөнүнөн бир палагдысы болот го, ошондой бир палагды чыкты да ол. Илгери ушул жерде 1962 жыл туулгам. Бул көчө Петилетке 94 эле. Мен бул Кылычтын уулу 22 чыккыча биз муну bunday кылат экенин билбеппиз биз. Акырында келип мен бул баланы 21 жылы көчөдөн киргизбей койдум эле. Бу жерге келип документтерди келип адамдарды архив госрегистрди алып келип документ кылам дегенден на какое основание деп киргизбей койдум эле. Көрсө бул атамдын көк китебин жок кылышкан экен. Onu биз билбеппиз. Мен кичинесинде буну балага барып кыйын сыйын берип мирасиядан келгенде берип турчу элем. Атам өлдү, апам өлдү, 3 укам өлдү. Biz мындай бала болот дегенди билбеппиз да. Эмне дейбиз, Кудайга салдык, башка эч неме кылбайбыз. Только эле сатам дейт. Биз жаша деп атабыз, ынабайт. Бул жөн эле эл каттоодо кылыч катталып калган экен. Кылыч укам. Укам катталып калган экен да. Бул катталганда, бу жерде катталганда Садыкбай акам бар, Абдыкарим Садыкбай, Айнура укам бар. Нурай, Нургүл укаларым бар. Булар анан кийин кыйналганыбыздан Россияга жумушка кетишкен. Азыр биз мен Заккам экөөбүз үйдөн бөлүп кызыл китеп алып чыгып кеткенбиз. Бу жерде Садыкбай акам бар, Айнура бар, Нурай бар, Нургүл карындаштарым бар. Бул сатып билсе булар каяка барат. Ошон үчүн мен сотко берип, үйдө арестке киргизип койгонмун. Городской сотко бардым. Одон жакшы неме болбоду. Аплосой сотко бардым. Анан республиканың сотко бардым.
барса элем не каласың десем элем менин пулум кеткен, соттарды жаап койдум, пул менен кызыл китеп кылып алганмын деп ол сатам бул сатам анан кийин жадак мен сәл ооруп калдым да. Ооругандан кийин анан адвокат нанимать этип Раскожаев Ахматжан деген ошого доверенность берип койдум. Үка мен ойлонбой сен өзүң кара, тыйын тыпырыңы берейин деп бердим. Анан жакшы результат чыкпады да. Анан кийин карасам өзүм ден соолугум карашым керек да. Анан ошойдон тим койдум эле. Кече карындашым Россиядан келген экен, киргизбей коюп. Анан дагы оорудум. Ушундай экен турмуш. Булар эми жаштар азыр тууганды, ата-энени карабайт экен. Тууганын деп ошол жерде уякта бирөөнүн элинде нокотек болгондон көрөк, ошо өзүнүн ата эшегине келип, бир тууган атасы, өзүнүн атасы, чоң аталары, биз абалары келип ошол жерде менелге чөгөлөбөс, тике туруп мойнун көтөрүп жүрсө болот го. Ой деп нокотек болуп бирөөнүн элинде жүргөндөн көрөк. Ошол жерде эртеги бүрсүң мен ол үйдө арыстка койгонум себеби сәл чоңоюп акылына киреби деп неме запретке койдум. Өсүң болсо ошол бөлөсөккө сатып берип, элитин алып, берде эч ким жок да берде. Бир квартиранты койсом, квартиранты сотко бере берип, бакыры о квартиранты чыгарды. Мисалы, андан кийин үйлөнүптүр. Мен үйлөнгөндөн чакырган жок. Чакырбаса майли, чакырса топтолуп барабызбы, Малакөй тууган үйлөнүптүр деп. Барат элек. Ушундай кылып турместик иш кылып атат, акыл пастык кылып атат. Не дейбиз эми, башка эч айла жок. Ушу жогорку органдарга карайбыз. Бир беле десең эле мен сот сатып алганмын, соттон утуп алдым, республиканын соттон утуп алдым деп, ушу адвокат өкө жүгүрүп тыйын расоткан экен, ушу тыйынымды чыгарам деп, ушу үйдү сатам деп атат окшойт. Элитный үйгө жашайм дейт. Элитный үйдө жашаса майли, элитный үй жашаса ошо бөлөсү элитный үй алгандан кийин бул балага 1 сом бербей көтүнө бир тек айдап койсо көчөдө чыгып калат да, көчөдө ыйлап келип, кайра эле ушул жерге келет айланып. Үйгө берге келсе сатып берген. Туугандар бизбиз да, баары карайбыз да. Мен бир эле нерсени айтайын. Акам, чоң акам бир баласы таш көмүрдө өлүп калды. Мен мына өзүм лично пандемия дейм. Эч ким карабай койду. Барсам, моргто жатат. Эч ким карабай койду. Мына живой свидетель. Бар анан кийин тыйын неме кылып, милицияларга неме кылып, жалынып салып атып, моргтон тыйын берип, төдө жуудуруп баягында. Дарылатып алып келдим. Ошол талада калып келесинде ушул жайга, ушул жерге алып келип койдук го. Ушундай экен, ата тегиңе кой дейт экен. Бу илгеркиден. Азыркы жаштар аны түшүнбөйт экен да. Ушу не дейм, айтарым ушул, айтканым айттым. Башкаларга ham сабак болсун деп. Башкаларга ham сабак болсун. Жаштар мындай тууганыңарды карагыла бири-бирине. Бул сата турган нерсе болсо, бул сот органдары сураш керек да. Бул эмне кандай, не основанияда кылып атасың? Туугандарың барбы, aka-ukаң барбы? Олордун үлүшү бар. Бир форма бар. 6бы, 9бы бир деген форма бар. Элик бир болуп, ошого биз мына туугандар биз согласны деп кол коюп беришибиз керек. Ошондон автоматически бул өтүш керек да бул үй. Мисалы үчүн ошо Кылыч укам өлдү. Кылыч укам өлгөндөн кийин эмнеге келин өтсүн, майли өткөндөн ошо aka-uka туугандарынан сурайт го. Сен ырасыңбы, согласынбы? Онда өзүң бөлүңү ал, сен өзүң бөлүңү ал деп бөлүп берчи эле илгери. Азыр онда жок эле, о сырттан эле акчага кылдырып алып атпайбы? Алчага кылып алса азыр мен сотко барсам эле, онун кызыл китеби бар экен. Бул сотко барсам, онун кызыл китеби бар экен. Мен карай албайм дейт. Анан кийин бу жерде только 2002-жылы немесин көтөрсөм, соттор ол немени срок годности деп 13 жылдан нар жагын карап айтат да. Ушак анан айлам кетип анан туп отуруп не кылайын, башка айла жок. 13 жылдан нар жагын карабаса биз ошондо биз каякта калышыбыз керек. Ошондо ошон срок годности деп, срок годности ошо жогорку кеңеште ham коюлган эле. Ушул вопрос срок годности болсун деп. Срок годностьга неме чечилбейт да.
атамын документин мына биринчиси мына ilgari şaharda kengeş eken Tölekan. Bu yerде үйүбүз бар эле, 3 коммуна. Ошол кулап калып жетер бергенде. Мына карындашым басып калган, карындашым операция болуп, неме болуп калган, күйөөгө алгенде, күйөөгө чыкпай төрөбөй турган болуп калган. Анан кийин бул чечимди ham сот карап айтат муну ham. Бул көрсө олар кызыл китепти пулга кылышкан. Өзү эле небире айтып атат, мен пулум кетти, паланча менин пулум кетти, сотторго кетти, тояка кетти деп ката суммада пулду айтып атат. Ошону сатам деп атат. Мен сотко кайрылып, сотко сатпасын деп неме чорнуга немеге киргизип койгом, арестке койгом. Бул биринчи документ, өзүнүн атамын чечими. Мына бул госрегистрдеги документ мына бул. Атамын документ. Мына улица Петелетка 94. Максутали Абдикарим, аялы Дүрсүн, совхоз кеңеш деп турат. Мунун тышын таптым дагы ичи жок болду, ичин жок кылып жүрүшкөн. Баягы атамдын кызыл көк китебин. Мына мен сотко бардым, сотко барсам мына чечимди карап айтат. Ол бала кызыл китеп кылып алыптыр деп. Кызыл китепти кандай эмне себептен кылды? 2000 майли кылды, документ аркылуу өткөздү гана. Өткөзгөндөн кийин биз 7-табыздын, 10-табыздын мүлкүбүз бар го. Ошону эч ким сурабай атат го. Мен барбаган жерим калбады. Акыры айлам кетип, телевидениеге кайрылышка туура келди. Ошону бир карап чечип бериңиз деп суранам. Максалева Нургүл деп, Бердибаева Роза деп жеңем бар, 70-70 жылкы. Анын onun gelini бар. Анын gelini мен, сиңдимин жүктөрү, менин жүктөрүм полный ушул жерде. Бул эми бул сиздердин үйүңүздөр да. Бул чоң койгон. Мунун деп баары жүктөрүн коюп койгон да. Анан бирөө келипчи. Бирөө келип ачып, анын onu жүктөрү жоголса ким жооп берет? Бул келиндики да. Чачкан. Ушинтип мынтип мактап кетишсе, мынтип бузуп, ачып, беймарал кирип чыгып жашап атышат. 4 бөлмөлүү. Баарыбыздын жүктөрүбүз бар. Мына жакта ошол 60 Бердибаева Роза деген жеңимдин жүгү бар. Негизи ушул жакта чоңойгонсуздар, бардыңыз. Баарыбыз ушул жакта чоңойгонбуз. Ол келип алып, беймарал 5-6 баланы алып келет. Стройкадагы балдарды. Өзү аялы менен келип беймарал басып жүрөт. Ошондо эмне? Булар жүгүм жок деп билбе десек ким төлөп берет? Ким жооп берет бунун жүктөрүнө? Ошого олар келип алып кетмесен, келбесин үйгө. Teyip sokarlayın durmam ettim. Ben 75 yıldan beri 75 yıl oldu şehirde yaşayayım. Ne komşusu. Benim Abdülkerim Mekavi'nin tuğancılık var. Şu yerde yaşayayım. Yaşayatıp bana ne kanday oldu bilmem ben. Bir oğul gelindi. O şey Akaviz ölgende daha, Cengiz ölgende daha, ülkeler ölgende daha o şu patağa gelgen yok bir yere. O şu bir gölgönümüz yok. O şu bala çıkıp etken bozan şu bir yerin yaşar değil, o şu mağda bir yaşar bile bilmeyin. Şu bir yerde yaşar gelmez o ayakta ona o yemeden buna o asyakta yaşar jürüp kvartirada. Hayırmanı boyunda kvartirada yaşar jürüp o şehirden ayağın balanı buna o aslanka yolda vurup etken maşinler. Tünü vurup etken bilmeyin. O şu gitken boydan gelince görüp adı. Hatağa gelgen yok. Bana 5-6 böyle öldüm. Şu yerde durduk. Bir daha gelgen yok hatağa. Hem gelip alıyor hem bana dağılıyor. Oşunda erge tibetken ol, eker gitken. Hem bilmedik hem kanday oluşunu. Bilmeyiz de kanday kılgan, kanday o dokument iş bulgan onu aytalmayız. Bilmeyiz hem. Şu bunlardan berdin tanıyım. Bunlar şehirde berdi çok Bu nereden ketmende buna düdüğün kap çıkamızda da durpakta kız. Onun mesela bu ne carlı da. Men эми кушунасы болом булардын.
Анан кийин ошо кичинекей эле баланы көргөн эмеспиз биз чындыгында. Ол бала өтүп кеткен, атасы өтүп кеткен, ол төрөлгөн баланы көргөн эмеспиз, азалы көргөн эмеспиз. Канча жыл жашасам дагы эч көргөн эмесмин. Анан келип эле муштай бала, жок эле бала келип эле булардын давлениясын ашырып, жүрөк оору кылып, касал кылып талашкан туура эмес да. Ошо бала кандай ыжданы чыдап ушу жерге келип, ушу чоң эшикти сатам деп атканда мен ушу таң калып, булар ыйласа мен дагы мындай ыйлагым келип, боорум ачып отурат да. Ол баланын ушундай кылганы туура эмес. Ушунча адамды бир семьяны какшатып турганы мага туура көрбөйт ам ошол баланычы. Уят. Мындай кылган уят. Ушу жерге келип жаша деп канча акасы деле, эжелери деле айтыптыр. Келип жашаса болмок, буларды талаштырбай эле. Ушу чоң эшик экен, бир жерине батат эле да ол бала. Анан кийин эле мен сатам, элитни үй алам, сатам, бул жерди жок кылам дегени туура эмес. Мен аны туура көргөн жокмун. Ошо бала насип кылса сатат ошону. Насип кылбаса сатып отура албайт. Ошо мен айтам, уят мындай кылганда. Эл журт деле угуп, баардыгы эл журт, мына коло кошуналар деле баары жогу угуп эме кылат да, кайыт да ошо баланын кылыктарыначы. Соттон жогорку сотко чейин утуп баргам мен. Документ кандай, негизи эле ошол үйгө сенин кандай тешеңер бар? Кантип мисалы жогорку сот бардыгын уnuткансыңар, ошол баягы косактыңарды көрсөтүп, а? Макул, анда мен эртең саат канчага мен адвокатым жөнөтөйм?